Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Бүгүнкү жаңы чыгарман аты Жамгыр ыры деп аталат. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү бурсаңыздар. Эки жагы бийик дарактар менен курчалган бул асфальт жолунда кээ-кээде гана автобус каттайт. Мед академияны аяктаган Бакыт бош орундарга отургусу келген жок. Жаны сезген деле жок. Ал отургучтарды таяна кармап, чын эле бул бөлүмдү туура тандадымбы? Мен мындай адамдар менен иштеше алар бекемин деген сарсанаа ойдо баратты. Тыбырап жааган жамгыр күчөп, терезелерди жууп баратты. Ал эми үстүкү тараптан тып-тып деген жамгыр үнү угулат. Бакыт болсо дагы эле ойлуу. Ооруканага жетип келдиңиз, түшүңүз деген шофёрдун үнүнөн чочуп кетти. Бакыт шаша-буша сумкасын оңдоно асынды да автобустан түшө калды. Түшүп эле көзүнө биринчи эле урунган эски дарбаза. Алда бир аз кыйшая түшүптүр. Чын, бул байкуш адамдарды ким эстесин? Мен да ойлогом. Мен бара турган жердин так ушундай экенин дегендей ойго кетти. Бирок тез эле өз оюнан уяла түштү. Жамгыр күчөгөндөн күчөп барды. Ошондуктан Бакыт ойлонгон жок. Туура эле биринчи көрүнгөн 2 кабаттуу имаратка чуркап барып кирди. Токтосоңуз, кечиресиз. Мен жумуш боюнча келдим эле. Мага жетекчинин канасын көрсөтүп кое аласызбы? Келе коюлум. Жүр көрсөтөйүн, деди пол жууп жүргөн улгайыңкы аял. Чындыгында имараттын ичи да сыртына окшоп эски экен, бирок таза. Мына бул биздин жетекчибиздин кабинети. Тургунжан Култаевна, бул жигит сизге келиптир. Кир уулум. Бакыттын эмне үчүн келгенин укканда Тургунжан Култаева өзүнүн кубанычын жашырган жок. Ай Азамат десе, кандай кубанычта болдум. Сендей жаштар бул жерге келбей калбадыбы? Азамат, мен ыраазымын. Сендей жигиттерди бул бөлүмдөр күтүп атпайбы? Жаштарды бул жерге тартуу кыйын болуп калды. Азамат. Жаш адистин келгенине кубанган баш дарыгер кесиптештери менен тааныштырып, ага колдоо көрсөтүүнү эскертти. Ар бир кабинетте эмне иш аткаруу керектигин көрсөтүүгө жетишти. Кезек оорулуулар жаткан бөлүмдү айланууга жетти. Бакыттын келгендеги сарсанаасы бир аз басылды. Себеби кесиптештери эң жакшы кабыл алышты. Ар бири менен бир четтен таанышып бараткан Бакыт бир маалда тааныш үндөн селт эте түштү. Жамгыр төктү, эч басылбай, биз келаттык көл шал болуп. Жок, бул абдан эле окшош экен. Ооба, абдан эле окшош экен. Кайдан угулду? Кайдан?
Бакыт эки жакты селт карап үн угулган жака басып барды. Анын бул кылыгына таң калган баш дарыгер анын артынан кошо басты. Бакыт өзүн жоготуп койгондой, көздөрү алайып, үн чыккан, ыр чыккан жакты издейт. Жок, абдан эле тааныш, бирок ал эмес. Мына үн чыккан жерге да жетип келди. Ал номер 5 палата. Жигит жетип келип, эшикти түрткүлөп ачкысы келди, бирок эшик ачылган жок. Бакыт көзөмөл үчүн коюлган атайын тешикчеге эки колун койду да ичкери карай көз чаптырды. Бакыттын көзүнө терезе жакты карап, үнүн созуп ырдап жаткан кыздын элеси көрүндү. Ал аппак көйнөк кийип алган. Узун чачтарын бошураак кылып, бир өрүмгө өрүп алган. Үнү, келбети да абдан окшош. Жок, ал бул жерде эмне кылат? Ал эмес. Мени карачы, деп айткысы келип, кызды көпкө тиктеди. Бир маалда жалт караган кызды көрүп, өзү да ай деп чыңырып жибергенин билбестен артка карай кетенчиктеди. Жок, болушу мүмкүн эмес. Ал эмес. Көзүмө ишенбейм деген сөздөрүн биринен катар бирин сүйлөп жиберди. Сизге эмне болду? Эмне болуп кетти? Өзүңүзгө келиңиз деген баш дарыгердин сөзүнөн бир аз өзүнө келе түштү. Бул кыздын аты ким? Айтыңызчы, ал кайдан келип калды? Айтыңызчы деги, бул кыздын аты ким? Сиз бул кызды тааныйсызбы? Анын аты Назик. Назикпи? Чын эле Назикпи? Ооба, тааныймын. Таанымак тургур. Бул экөөбүз бир айылданбыз. Бир класста чогуу билим алганбыз. Демек, чочуганыңыздын себеби бар турбайбы? Ооба, бул кыздын бул жерге түшкөнүнө 4 жылдай болуп калды. Эмне себептен? Айтыңызчы, эмне себептен? Кимдир кандай себептер менен түшөт бул жерге белгисиз. Бул кызды жакындары алып келгенде, чачтарын жулгулап, эч ким менен сүйлөшкүсү келбей, бардыгын өзүнө олоктотуп, абдан эле жүдөгүңкү, түнт, баарынан чочулаган бойдон эч кимди жолотпогон абалдап келишкен. Андан бери 4 жыл өттү. Чын, кээ бир жаман адаттары калды, бирок дагы эле эч ким менен сүйлөшпөйт. Бирок негедир жамгыр жаганда ушул ырды кайра ырдайт. Ырдап барып эле эмнегедир бакырып, бир аз өзүн жоготуп алат да кайра өзүнө келет. Бирок ал бул жердеги эң жакшы өзүн кармай билген адамдардан. Себеби эшиктен кире бериште байкадыңбы билбейм, гүлдөрдүн өскөндөрүн көрдүңбү? Ошол гүлдөрдү мына ушул карап өзү өстүрөт. Чын, анын артынан таштагандан бери эч ким келе элек. Билбейм алар кимдер экенин. Ата энеси өзүнүкүбү билбеймин, бирок 4 жылдан бери таштаган бойдон сенден башка аны таанып бирге чогуу болгонбуз деген эч бир адам болгон эмес. Бакыт бул сөздөрдүн баарын
бир колу менен дубалды кармаган боюнча өзүн араң басып укту. Бирок бир малда эле эшикке өзүн жалп койду. Чуркап барып, канча жерге чейин чуркаганы белгисиз бир дарактын жанына жетти да аны кармаган боюнча солкулдап ыйлады. Көптөн бери өзүнүн түшүнөн да оюнан да кетпеген кыздын ушундай абалда, ушундай кырсыкта, ушундай жерде жолугушун эч бир элестете алган эмес.